Каштын сейрек өсүүсү оорунун белгиси. Адамдын кашы анын маанайын же болбосо кызыгуучулугун гана билдирбейт. Эгер каш сейрек өсө баштаса, анда дарыгерге көрүнүү керек. Анткени адистер муну калкан безинин оорусунун белгиси дешет. Каштын түшүшү өзгөчө аялдарда көп кездешет. Бирок алар мунун дарт экенин билбегендиктен кашын боеп, сезбей жүрө беришет. Дарыгерлердин айтуусу боюнча, каштын ички жагы сейрек боло баштаса, бул гипотериоз оорусу, тактап айтканда, калкан безинин активдүүлүгүнүн төмөндөшүнүн белгиси. Көп учурда гипотериоз аялдар менен жашы 50дөн ашкан эркектерде кездешет. Анын белгилери көп. Мисалы, тынчсыздануу менен стресс, ашыкча салмак бошуу, этек киргелгенде иштин катуу оорусу, муун менен булчуң эттердин оорусу, иштин катышы, чач менен теринин пургап кетүүсү, добуштун кырылдап чыгышы. Эгер сиз ушул белгилерди байкасаңыз, анда сиздин калкан безиңиз болгоп бөлгөн гормондордун саны азайып кеткен. Бирок мындан трагедия жасоонун кереги жок. Гипотериоз оорусун дарыгерлер кан аркылуу оңой аныктай алышат. Ал эми андан дарылануу үчүн гормоналдык препараттарды пайдалануу кажет. Ошондо сейрек өскөн кашыңыз кайра калыбына келип, организмдеги башка дагы оорлар айыгат. Эң алгач эле дарыгерлерге кайрылып кеңеш алган оң. Видео жаккан болсо, каналыбызга жазылып, ушул видеону башка адамдарга бөлүшүп койсоңор жакшы болот. Көрүшкөнчө.